Картошка какую мы можем подавать? Блюдо? Да. С курицей, с говядиной. Бул сабакта турган балдар Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодск айылындагы алсыз жарандардын кадырын жана укугун коргоо коомдук бирикмесинин аракети менен ашпозчулук кесипке окуп жаткандар. Негизинен бул окууга ата-эненин камкордугусуз калган балдар тартылган. Аталган коомдук бирикме быйыл эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык буйртмалар боюнча жеңүүчүсү болгон. Биз балдарды, жетим балдар үй бүтүрүүчүлөрдүн, мигранттын балдарын жана турмуштун оор кырдаалында калган балдарды окутуу боюнча, кесипке ээ кылуу боюнча ушундай проектти баштаганмын. Себеби дегенде биздин 15-20 жылкы тажрыйбабыз көрсөтүп жатат. Эмне себептен дегенде булар мектепти бүткөндөн кийин көчөдө калып калышып атат. Анын үстүнө көпчүлүгүнүн үй бүлөдө кандайдыр бир жардамы жок болгондуктан алар жумушка да орношо албай же окуй албай калып атышат да. Ошол себепти буларды биз окутуп, андан кийин бир кесиптерге орноштуруп, кесип берип анан орноштуралы деп атабыз. Ашпозчу, бармен, кассир, ашпозчунун жардамчысы кылып даярдап атабыз. Ал даярдалгандан кийин булар болсо буларды практикага чыгарабыз. Практикага чыгаргандан кийин дагы аларды жумушка орноштуруу боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Аталган коомдук бирикме тарабынан колдоого муктаж миграциянын кесепетинен жабыркаган өспүрүмдөрдү колдоо багытында социалдык, психологиялык жана кесиптик жардам көрсөтүлүүдө. Бул келечекте жаштардын коомго толук кандуу интеграцияланышына шарт түзмөкчү. Мында окуган балдар практикаларын жергиликтүү Беловодск айылындагы жана Бишкек шаарындагы коомдук тамак аш даярдоочу ашкана кафелеринде өткөрүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Практиканы биз сүйлөшүү боюнча Рим, Беловодскийде, Бишкекте ошолор менен чоң отелдер менен да сүйлөшүп атабыз, кафелер менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Биздин өзүбүздүн тренерлерибиз бар. Практика тренер окутуу боюнча Наталья Александровна, Марсиана Мухамбетовна. Ушул ашпозчу боюнча бармен, кассир. Бүгүнкү күндө канча окуучуңуз бар? 20 окуучуга биз каражатталган, бирок 22 окуучу болуп калдык да. Себеби дегенде биз эметип албай атабыз. Себеби дегенде баары эле окугулары келип атышат да. Баары тең какой-то бир кесипти, минимальный болсо да кесипти алып калсак болот. Биз тем более бул биздин эмени через эме менен алынган да. Социалдык кызматтагы мугалимдер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биздин Москва районунун кызматкерлери менен айылдык кеңештер менен сүйлөшүлүп, балдарды тандап беришкен да өздөрү. Мында социалдык жактан аяр абалдагы 20 баланын ордуна 22 бала кыска мөөнөттүү кесиптик окуудан өтүүдө. Аларга практикалык көндүмдөрдү үйрөтүү менен балдар ашпозчу, бармен, официант жана кассир боло алышат. Балдардын укугун коргоо жана колдоо көрсөтүү багытында иш алып барууда Нарзан айыл өкмөтү да четте калбай колдон келген жардамын берип келет. Бүгүнкү күндө бизде ушу алсыз жарандар укугун жана кадырын коргоо коомдук бирикмеси тарабынан айыл өкмөтүбүздө жана 20 үй бүлөгө окутуулар жүрүп жатат. Биз айыл өкмөт тарабынан баардык колдоолорду көрсөтүп, помещенияларды бөлүп бергенбиз. Анан кийин бул негизи социалдык долбоор жаштардын келечегине жанагындай бакыт берип, алардын коомдо өз ордун табып, жана жумуштун ордун чоң алат деп ишеништебиз да. Бул жакшы долбоор. Анан айыл өкмөтүнүн жалпы баягы социалдык маселелер боюнча бизде жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардамдарды беребиз, карыларга жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, взрослыйлар деп коебуз, аларга да жардамдарды беребиз. Анан кийин жана турмуштук оор кылдаалда турган адамдарга материалдык, гуманитардык жардамдарды толук эле көрсөтөбүз да айыл өкмөтү тарабынан. Окуган балдарды иш менен камсыз кылуу максатында интернат тибиндеги балдар мекемесинин бүтүрүүчүлөрү менен мигрант балдардын социалдык фастфуд кафесин ачуу аркылуу адаптациялоо аттуу долбоор иштелип чыккан. Ал эл аралык эмгек стандарттарына жана балдардын укуктарын коргоо принциптерине шайкеш келет. Эмгек уюмунун 104 конвенциясы жана балдардын эмгекке, кесиптик даярдыкка жана социалдык коргоого болгон укуктарын камсыз кылуу боюнча эл аралык нормаларга ылайык жаштарды коопсуз эмгекке даярдоо жана аларды социалдык адаптациялоо мамлекеттин жана коомдун маанилүү милдеттеринин бири болуп саналат. Бул кулинардык курстар практика жүзүндө болот. Бул балдар азыркы окуунун итогунда
повар универсал кесибин аркалап келишет. Повар универсал и кондитер оформитель деген 2 курсту окутуп атабыз. Сертификат берилет бул балдарга, международный стандарттагы сертификаттар берилет. Кааласа жумушка орноштурабыз. Каалабаса өздөрүнө деле керектүү кесип. Эгерде турмуш куруп кийин күйөө чыкса кыздар үйүнөн деле ошол колдонсо болот, ошол немелер менен рецепттер менен колдонсо болот. Өзүнүн үй бүлөсүнө деле керектүү нерсе да бул. Ошол. Балдарды окутган мугалимдердин бири 20 жылдан ашуун эмгек тажрыйбасы бар кесипкөй ашпозчу Наталья Александровна. Чтобы они хорошо умели готовить. Биз балдарды жакшы тамак даярдаганга окутуп жатабыз. Бул кесип балдардын турмушунда пайдасын тийгизет. Алар 1 айдан ашык бизде практикада болушат. Ашпозчулук абдан көп талап кылынган кесиптердин бири. Балдар жакшы тамактарды жана ар кандай таттуу токошторду даярдаганды үйрөнүп алса, апалар үчүн өзгөчө мыкты өнөр. Мисалы, бул балдар келечектеги эң мыкты ашпозчулар боло алышат. Алар биздин шаарлардагы кафе, ресторандарда гана эмес, бул кесип менен башка чет мамлекеттерде да иштей алышат. Ашпозчулук кесибине окуп жаткан жаштар керектүү кесипке үйрөнүп, окуганга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө кубанычтарын жашыра алышпайт. Алар дал ушул ашпозчулук кесип менен иштегенге азыртадан эле дилгир. Ар биринин пландары да бар. Мен балдар үйүн бүтүргөм. Бул кесипке келген аябай сүйүнөм, өзүмдүн сүйүп окуган кесибим. Ошол иштегим келет, ушул кесип боюнча кетким келет. Ошол 2 ай болду окуп атканыма биякта. Тиле үйрөнүп калдыңызбы? Ооба. Практика жакшы өттүбү? Ооба, жакшы эле өтүп атат. Кулун жеке борборунда чоңойгом. Мен 1,5 жашымда чытап кеткен да, 8 классты бүтүрдүм. Бул окууга мечтать этип жүрсүм 4 классымдан бери эле. Аябай жагат тамак жасаган негизи. Түшүнчөсүн көбүнчөсүн үйрөнүп, үйдөн деле жасайбыз. Эжелердин советтерин сураса болот, эжелер жакшы баарын түшүндүрүп беришет. Керектүү кесипке окуп жаткан жаштардын арасында Беловодск айрымындагы 4 кыз 2 уул, 6 баланын жалгызбой энеси Гүлзада Абакирова да окуйт. Ашпозчулук анын бала кезинен эңсеген тилеги болгон. 1,5 айдан бери окуйм. Мен жалгызбой апамын, 6 баланын апасы боламын. Ошондуктан бул кесипти мен 2 классынан бери жакшы көрөм. Ошондуктан Рыскан эже аркылуу ушул жака окуп жардам берейик, балдарыңа дагы мындай сертификат менен жакшы жерде иште деп чакырышкан. Ошондуктан ыраазымын. Аябай жагат. Менин бул мечтам болчу кичинекей кезимден бери. Почти 8 жашынан бери мен тамак жасап үйрөнгөнмүн да, ошондуктан мага жагат аябай. Аябай чоң мүмкүнчүлүк болду да. Азыр могу Рыскан эженин аймеси менен социалдык жактан жардам берип, кафе ачып атат. Ошол жакка мүмкүнчүлүк болсо иштейм деп мен кылып атам. Жетекчинин айтымында, учурда социалдык долбоорлор үчүн демөөрчүлөрдү табуу өтө татаалдашып, мындай демилгелер мамлекеттик колдоого муктаж. Рыскан Акинова буга чейин да калктын социалдык жардамга муктаж катмары менен эл аралык уюмдар менен иштеген тажрыйбалуу адис өзү уюштурган жатак мектеби да бар. Зордук зомбулук алган аялдар менен иштешкем. Анын балдары, жетим балдар үйүн бүтүрүүчүлөрүн, мен 3000ге жакын балдарды тарбияладым. Мен өзүмдүн жеке жатак борборум бар. Мамлекеттен мен ал жерден 1 тыйын алган эмесмин. Меники спонсорлор, анан кийин кредит менен көбүнчө бактым балдардычы. Анан өз үй бүлөлөрүнө бердим. Менден азыр бул жерде 2 бала окуп атат кулум борборунанчы. Рыскан Акинова багып тарбиялаган балдардын бири Константин. Ал Рыскан Акинованы тайне деп атайт. Тайнем болсо проекттен утуп, анан ошо пордун окуусун ачканында, анан ошо окуйсуң деген, анан мен окуп атам да ошол жерде. Сертификат алып, жашоомду өзгөртүп окуп кетейин дегем. Аталган долбоор баланын укуктары жөнүндө конвенция талаптарына ылайык балдардын билим алууга, өнүгүүгө жана келечектеги өз алдынча жашоого даярдануу укуктарын ишке ашырууга багытталган. Бул социалдык жактан аяр абалдагы жаштардын келечегине түз инвестиция десек болот. Долбоор ийгиликтүү ишке ашырылган учурда жаштар кесипке ээ болуп, өз алдынча жашоого даярдалып, коомдун активдүү жана пайдалуу мүчөлөрүнө айланышат.